Күндүн негизги окуялары менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте машина коюп кеткен тазалыктын кызматкери каза болду. Ошто шайлоо боюнча 75 материал катталып, 2 кылмыш иши козголду. Калган 71 материал боюнча кылмыш иши ачылган эмес. Кадрдык өзгөрүүлөр. Садыр Жапаров бир катар жетекчилердин кызмат ордун алмаштырып, айрымдарын кызматтан алды. Бишкекте 26 ноябрда эртең менен Боталиев Кызылкыя көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктө көчө тазалап жаткан тазалык ишканасынын кызматкерин унаа коюп кеткен. Жараталган 59 жаштагы аял улуттук госпиталда эсине келбей, эртеси күнү саат 6:40 каза болгон. Бул тууралуу 2 декабрда Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынын патрулдук кызматы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын патрулдук кызматынын издөө бөлүмү унаанын айдоочусун кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Айдоочу 36 жашта экени жазылган. Башкармалык айдоочуларга кайрылып, жол кырсыгына кабылганда ал жерден качып кетүүдөн алыс болууга чакырды. Кырсык болгон жерден кетип калуу менен айдоо мыйзам бузгандан тышкары жабырлануучуга заматта жардам көрсөтүүгө тоскоолдук кылган болот. Сиз не сабалда болсоңуз да кетип калбай, тез жардамды чакырып, милиция кызматкерлерин күтүңүз деп жазылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл 10 айда Кыргызстанда 7443 жол кырсыгы катталып, 750 киши каза болду. Бул 2024 жылдын ушул убактысына салыштырганда 30% көп. Жалпысынан жолдогу кырсыктардан 10767 адам ар түрдүү жаракат алган. Ошто шайлоо боюнча 75 материал катталып, 2 кылмыш иши козголду. Калган 71 материал боюнча кылмыш иши козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынган. Шайлоо күнү добуш сатып алууга байланышкан түрдүү видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Ал арада шайлоо күнү Нокенде добушканада илинген телефон иликтенип, номер 24-10 шайлоо участкасынын комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүү тапшырылган. Номер жетигим эже? Кимге күтүп атасыз бул жакта? Жок, мен өзүмүн. Жетигим. Кимге күтүп атасыз? Шайлоо күнү добуш сатып алууга байланышкан түрдүү видеолор социалдык тармактарда тарап жатат. Бул видео тасма Кара Суу шаарынын Телман айылындагы мектептеги номер 5172 шайлоо участкасында тартылган. Анда ачык өгүчүрүп номер 7деги талапкерди шайла деп жаткан жарандарды көрүүгө болот. Учурда бул факты боюнча милиция текшерүү иштерин баштаган. Номер жетигим эже? Кимге күтүп атасыз бул жакта? Мыйзам боюнча шайлоо күнү үгүт кылууга болбойт. Бул сыяктуу шайлоого байланышкан Ош облусунда 75 материал катталып, 2 кылмыш иши козголгон. 2 кылмыш иши козголду. Бир кылмыш иши соттун кароосуна жөнөтүлдү. Бир кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бир материал тергөөлүүдө. Ал эми калган 71 материал боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынды. Буга чейин шайлоо күнү Нокенде социалдык тармактарда добушканадагы дуалда телефон илинип, тилкенин ичин тартып жаткан видео тасма тараган. Анда номер 24-10 шайлоо участкасында Сыдыковдун өкүлдөрү тарабынан эсептөө урналарын видео камерага тартып жаткандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча шайлоо тилкесинин комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүү үчүн материалдар жиберилгени белгилүү болду. Бакытсыздык. Эмнеге сиз материалды атасыз? Ким буйрук бериши? Мүмкүн эмес десек, нар жактан рухсат берилген экен. Ал эми БШКга өнөктүк башталгандан бери шайлоо мыйзамдардын бузулушу мүмкүн болгон фактылар тууралуу 269 билдирүү келип түшкөн. Алардын административдик ресурсту колдонуу боюнча 8, добуш сатып алуу ыктымалдуулугу жөнүндө 46 арыз катталган. Ал эми добуш берүү күнү 67 арыз билдирүү катталган. Алардын 18 добуш сатып алуу аракети боюнча. Талапкерлердин ар намысына шек келтирген маалыматтар жөнүндө 37, административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу жөнүндө 8, шайлоочулардын добушун сатып алуу жөнүндө 42, башка укук бузуулар 51. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү күнү 30 ноябрда бизде жарандардан ушул шайлоочулардын добушун сатып алуу кайрылуулар көбөйдү. Буга тиешелүү укук коргоо органдары тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мыйзамдын талабына ылайык бүгүн, эртең ошол ар бир кайрылуу, ар бир факт боюнча тиешелүү иликтөө жүргүзүлүп, укуктук баа берилет, чечим кабыл алынат.
Шайлоону ачык айкын өткөрүүгө шарттар түзүлгөнү менен бул жолку шайлоодо элдин катышуусу солгун болду дешет. Буга чейин административдик ресурска тыюу салынып, ага карата жоопкерчилик күчөтүлгөн. Ага карабай талапкерлердин айрымдары кайра эле мыйзам бузуу аракеттерин жасабай койгон жок. Жерде жанагы округтун бир жаман жери тууганчылык, уруучулук, улутчулдук деген маселелер көбүрөөк ойноп койду. Бизде ошол жерде баягы бул менин уурумдан, бул менин тууганым, бул менин жердешим, ушул баягы кокту колотко бир аз бөлүнгөндөй болдук. Бирок аягы эң жакшы жери бизге тынч өткөнү жакшы болду. Анан бийлик тараптан эч кимге басым болбогону, кимдин колунан келсе мүмкүнчүлүгү болсо өткүлө деп коюп бергени бул жакшы көрүнүш и жакшы болду. Шайлоодо 1.584.000 ашуун адам добуш берген. Бул шайлоочулардын 36,9%-ын түзгөн. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер атсалышты. Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо тилкеси иштеди. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке, чет өлкөлөрдө 34 мамлекеттин 89 шаарында жалпы 100 шайлоо тилкеси ачылган. Алмагүлерке Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдүү текшерүү тобу Жогорку Кеңештин депутаттарынын көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча мөөнөтүнөн мурда 30 ноябрда өткөн шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо өнөктүгүнүн каржылоосу тууралуу жалпы маалымат таратты. Анда айтылгандай, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлер өз-өзүнчө ал эми 9 талапкерди көрсөткөн Ынтымак саясий партиясы чогуу шайлоо фонддорун түзүштү. Натыйжада БШК белгиленген Элдик банкка жана Айыл банкка 510 атайын эсеп ачылды. 29 ноябрга карата бул эсептерге 1 миллиард 791 миллион сом түшкөн. Бул сумманын ичинен 1 миллиард 582 миллион сом шайлоодогу үгүт иштерине сарпталып, 209,2 миллион сом пайдаланылбай калды. Садыр Жапаров бир катар кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы кол койгон жарлыкка ылайык Канат Жумагазиев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, ордуна Азамат Осмонов дайындалды. Осмонов аркалап келген президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматына Азамат Афсатаров отурду. Ал мурда мамлекет башчынын кеңешчиси болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Бекболотов да иштен алынып, ордуна УКМК төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков барды. Ал эми бул кызматка Курбанбек Авазов отурду. Мындан тышкары Даниэль Рысалиев УКМК төрагасынын орун басары кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбордун директору болуп дайындалды. Өлкө башчынын дагы бир жарлыгы менен Элчибек Жантаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Эми ал мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп калды. Президент Садыр Жапаров бир катар мамлекеттик органдарга жаңы жылдан тарта өз алдынча иш алып барууга мүмкүнчүлүк берген жарлыкка кол койду. Мындай кадам өлкөдөгү саламаттыкты сактоонун медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу максатында жасалып жатканы айтылат. Жарлыкта учурдагы башкаруу модели мамлекеттик медицинанын өнүгүшүнө тоскоол болуп, ооруканалар финансы, кадр саясатында өз алдынча чечим кабыл албай жатканы белгиленген. Ошондой эле атаңдаштык жагынан менчик клиникалардан артта калып кеткени да айтылат. Бирок мындай кадам калкты медициналык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктерден ажыратпайт. Тиешелүү министрликтер көрсөтүлгөн медициналык кызмат үчүн акы кандай жол менен канча көлөмдө төлөнө тургандыгы жана жалпы эле финансыга байланыштуу маселелерди жөнгө салып иштеп чыкмакчы. Бул сынамык тажрыйба 2026 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жасалып, соңунда жыл ичиндеги иштин жыйынтыгы каралат. Азыр кайсы шифаканалар жаңы багыт боюнча иш алып бара тургандыгы аныкталып жатат. Төө ашууда келечек деп атала турган альтернативдик туннелдин курулушуна $640 миллион сарпталат. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик билдирди. Маалыматта мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен салуу каралган макулдашууга аталган агенттик Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тез жол ишканасы башында турган компаниялардын консорциуму кол койгону айтылат. Долбоорго ылайык жаңы туннель деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте салынып, узундугу 11,5 чакырымды түзөт. Азыркысы 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Туннель менен бирге төлөм алуучу 2 пункт жана 31,3 мегаватт электр өндүргөн 2 чакан ГЭС курулары белгиленди. Буга чейинки маалыматта жаңы маршрут Серпантинди кыйга өтүп, аралыкты 34 чакырымдан 11 чакырымга чейин кыскартаары айтылган. Ал эми ашуудан өтүү убактысы 2 сааттан 11 мүнөткө чейин азаймакчы. Курулуш иши 5 жылга созулат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкектин чыгыш тарабына акы төлөп өтүүчү айлама жолду куруу боюнча токтомго кол койду. 1-декабрдагы документке ылайык долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат жана ага өнөктөш катары Бишкек мэриясы менен транспорт жана коммуникациялар министрлиги кирет. Ал үчүн жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги жергиликтүү бийлик менен макулдашып 79,8 гектар жер таап трансформациялап бериш керек. Токтом 16 декабрдан тарта күчүнө кирери жазылган. Бул долбоор тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 27 ноябрда иш сапары менен Кеминге барганда сөз кылып, иш башталып жатканын айткан. Кеминдиктер билесиздер, шаарга киргенде тыгын болуп, канттан өткөндөн кийин кыйналып жатасыздар. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 65 миллион долларга айлама жол куруп атабыз. Бул акылуу болот жана Кеминдеги чек ара бекетинин тушунан кирип, көк жардан чыгасыздар. Болгону 200-300 сом акча, 2-3 саат текке кетпейт. 2023 жылы Өзгөн районундагы акы төлөп өтүүчү айлама жол курулуп, ишке берилген. Жергиликтүү өкмөт Тез жол жана Жагалмай деген эки компания менен келишим түзүп, долбоор 29 миллион доллар деп бааланган. Келишимдин мөөнөтү 49 жыл деп белгиленген. Жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метр түзөт. Жолго 200 жана 97 метр болгон эки көпүрө салынган. Ош шаарындагы Гагарин атындагы мектеп толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Жаңыртылган билим уясынын курулуш иштерине республикалык бюджеттен 39 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Эки кабаттуу мектептин ичи жана сырты сырдалып, чатыры жаңыланган. Ага катар окуу бөлүмдөрү толугу менен оңдолуп, парта, отургуч жана башка керектүү жабдуулар толугу менен жаңыларына алмаштырылган. Кана бисмилля. Кана келиңиздер. Ош шаарындагы Гагарин атындагы мектеп толук капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлүп, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Билим берүү мекемесинин курулуш иштерине республикалык бюджеттен 39 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Шаар башчысы билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, окуучулар үчүн керектүү болгон бардык шарттар түзүлүп жатканын билдирди. Анда парта, отургуч жана башка керектүү жабдуулар толугу менен жаңыларын алмаштырылган. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич тарабынан эбегейсиз көп акча каражаты бөлүндү. Жалпы эле жол, атайын техникаларга сатып алуудан башка ошол мектептерди жана садиктерди ремонттоо иштери боюнча 1,5 миллиард сомдон ашык акча каражаты бөлүнүп берилди. Булар биринчи ошол Гагарина мектебибиз, экинчи Нариманова, үчүнчү Кермету, төртүнчү Ломоносова, бешинчи тетиги Саргалчаев мектеп кайсы эле? Азыркы Кудай кааласа боло турган Алип мектебибиз. Бул 5 мектеп толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Курулуштун жүрүшүндө эки кабаттуу мектептин ички жана сырткы бөлүктөрү акталып сырдалды, чатыры жаңыланып, окуу бөлмөлөрү толугу менен оңдолду. Ошондой эле спорт зал, ашкана, ажатканалары да оңдолгон. Буга чейин аталган имараттын чатырынан суу кирип, балдардын билим алуусуна ыңгайсыздык жаратып келген. Бул мектеп мындан 48 жыл мурун салынып, Ош шаарындагы алгачкы кыргыз мектеби болгон. Ошол быйыл жайында эле бул башталды 2025 жылдын ортосунда. Анан бүгүн колдонууга берилип жатат. Буга чейинки абалы аябай мындай оор болчу, эч кандай шарт жок, ичинде мындай терезелер да эски, суук. Анан мына азыр бүттү, ошо терезелер оңдолду, тышы, мына спорт залы, актовый залы, алды, арты башка болуп туруп, азыр аябай мындай толук шарттар түзүлдү. Башкармалык тарабынан ичи жасалгаланды, анан тийиштүү каражаттар алынып берилди. Негизинен ошол жергиликтүү бюджеттен буларга дагы жаңы парталар, отургучтар берилди. Мугалимдер буга чейин шарттын жоктугу окуу программасына толук өтүүгө тоскоол болуп келгенин белгилешти. Алар жаңыланган мектепте заманбап техника орнотулуп, жаңы методдор менен сабак өткөрүүгө бардык мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтышууда. Мектебибиз бул күнгө чейин капиталдык ремонттон өткөн эмес. Азыр аябай сүйүнүп жатабыз, толкунданып. Шаардын мэрине чоң ыраазычылык билдиребиз жамаатыбыз менен. Мектебибиз жаркырап, сонун болуп калды, жылуу болуп калды. Эң негизгиси ошо дагы бир ирет мэрибизге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ош шаарынын аймагында жалпы 70 мамлекеттик жана 70 жеке менчик мектеп бар. Анда жалпы 120 миңден ашуун окуучу билим алат. Белгилей кетсек, жыл башынан бери билим берүү тармагына мамлекеттин эсебинен 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ага 5 мектеп, 5 бала бакча толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бегимай Мактазарова, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.
Ош шаарына Супаналиев көчөсү да расмий түрдө пайдаланууга берилди. Жолдун жалпы узундугу 750 метрди, туурасы 14 метр түзөт. Учурда жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынууда. Аталган көчө буга чейин мыйзамсыз курулуштар менен тосулуп калган болчу. Ички жолдорду ачуунун алкагында 10 жакын үйдүн тосмолору алынып, жол толук ачылды. Жолго 9 сантиметр калыңдыктагы асфальт төшөлүп, каражат шаардык бюджеттен бөлүнгөн. Жалпы узундугу 750 метр, кеңдиги 78 метр, асфальттын калыңдыгы 9 сантиметр. Кеткен каражат 12 миллион сом кетти. Бул жергиликтүү бюджетке. Толук бир жагында лотоктор коюлду. Бир деталында тротуар болбой калган. Могу жашоочулар көмөк коюшту. Ушу жагы сүрүп бердик. Bu yakta yol çok boçu. Hoca çeyin tokat boçu. Tupik boçu. Ош шаарынын оңдоп түзөөдөн өткөн Тажик көчөсү расмий түрдө пайдаланууга берилди. Жолдун жалпы узундугу 600 метрде, туурасы 12 метр түзүп, 2 түлкөлүү болгон. Курулуш иштеринин жүрүшүндө жолдун эки тарабына 800 метр болгон жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар салынган. Жолго төшөлүүчү асфальттын калыңдыгы 12 сантиметр болуп кеңейтилген. Ошондой эле ирригациялуу лотоктор дагы курулган. Каражат шаардык бюджеттен бөлүнгөн. Белгилей кетсек, жыл башынан бери ички жолдорду оңдоо жана ачуунун алкагында жалпы 45 көчө реконструкцияланган. Азыр мына видеороликтен көрдүңүздөр, абдан жолдун акыбалы начар болчу. Жол эмес, мында узкий коридор болчу. Жана жогоруда айтып кеттим, былтыр Момониев көчө бир топ ай жаап турганда бир ушул көчө менен катачу элек. Лай болчу, баткак болчу. Бул жерде 12 үй, бир чайхананы көчүрдүк. 12 жаранга ошол өзүнүн жыл площадына жараша үйлөрдү бердик. Шаардан үйлөрдү бердик. Ошондой эле Тети Кызылкыштак деген айыл бар, Татнакай айыл, ошол жерден жаңы Энесай деп жаңы конуш курдук. Ошол жерден баарына тең 12 батирлер берилди. Кыргызстанда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында биримдик кербени долбоору башталды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынан кабарлашты. Ага ылайык суу көчмөндөр оюндарынын символикасына айланып, жашоодогу маанисин белгилейт. Көчмөндөр оюндарынын символикасы боюнча суу биримдиктин жана жаңылануунун белгиси деп айтылат маалыматта. Жыл соңуна чейин баатырлар, элчилер жана суу алуучу булак аныкталат. 2026 жылдын июнь айында баш баатыр Хантеңир чокусунун мөңгүлөрүнө көтөрүлүп, кыргыз элинин биримдигин туюндурган көкөргө суу толтурат. Андан соң көкөр Бишкек шаарындагы суу сактала турган аянтчага жеткирилет. Ошол эле маалда ар бир аймактан алынып келинген суу куюлган көкөрлөр тизилип, аларды көрүп турууга болот. 2026 жылдын 31 августунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде баатырлар менен элчилер кербен менен Бишкек аренасын көздөй бет алышат. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кесиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.